Салам, 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз бул сабакта жөнөкөй өлчөктөрдүн практикасын үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Мурунку сабакта теориясын бир аз үйрөткөндөй болгом, үйрөткөнгө аракет кылгам. Эми бул сабакты көрүүдөн мурда силер каналга катталып, жазылып, лайк басып видеого, анан комментарий калтырып досторуң менен бөлүшкөндү унутпагыла. Эми бул силер үчүн ордо эле болбос, мен үчүн бул аябай маанилүү жана силердин колдооңор болот мен үчүн. Эми бул сабакты баштайлы. Биринчи көнүгүү көңүл. Эми бул эсепке көңүл бурсаңар, кайсыл чоң деп ойлойсуңар? Баарыңар эле билет болушуңар керек, Б чоң. Эмне үчүн? Мен азыр кайсы чоң экенин 2 же 3 жолун көрсөтүп берем. Силер эми каалаган жолду тандап өзүңөр кийин ортодо экзаменде колдонсоңор болот. Мисалы үчүн, өзүбүз деле ойлонсок, 2-ни 1-ге бөлсөк 2 чыгат. 1-ди 2-ге бөлсөк 0,5 чыгат. Байкап атасыңарбы? Демек, чоң санды кичине санга бөлсөк, 1ден чоң сан чыгат. 1ден чоң сан чыгат. 1ден чоң сан чыгат. Ал эми кичинекей санды чоң санга бөлсөк, 1ден кичинекей сан чыгат. Демек, бул жакта 1 маанилүү роль ойноп атат да. Мисалы үчүн, эми дагы бир эреже бар. Же болбосо, азыр түшүндүрүп берейин, бияк жагын А, бияк жагын Б деп белгилеп алалы. Ушул А мына могу 1ге таандык, ушул Б мына могу 2ге таандык. Демек, бөлчөктүн үстүңкүлөрүнө таандык да. Бул жак А, бул жак Б. Анан карама каршы көбөйтөбүз. Демек, 1-ди 1-ге көбөйтсөк канча? 1 чыгат. Демек, А варианты. А варианты үстүнө тийиш. Эми Б варианты. Б варианты 2. 2-ни 2ге көбөйтсөк 4 чыгат. Демек, кайсы чоң экен? Б чоң экен. Ушинтип дагы билсек болот. Бул жол менен да билсек болот, бул жол менен да билсек болот. Мына ушинтип кайсы чоң экенин аныктасак болот. Силер түшүндүңөрбү же түшүнгөн жоксуңарбы билбейм, бирок мен түшүндүрүүгө аракет кылып атам. Бирок кийинки эсептерде түшүнүп кетесиңер деп ишенем. Анда эмесе кийинки эсепке көңүл бурула. Кайсы варианты чоң? Мисалы үчүн, чоң санды кичинекей санга бөлсөк, кандайдыр 1ден чоң сан чыгат дегенбиз, Ал эми өзүнө бөлсөк, так гана 1 чыгат буяктан. Демек, мындай мен болжолдоп эле билип койдум да, А варианты чоң экенчи. Бирок биз так эсептеш үчүн эмне кылабыз? Баягы эрежени колдонобуз. А, Б. Бул үстүңкү бөлчөктүн үстүнө таандык, бул А. Бул А вариантынын колонкасынын бөлчөгүнүн үстүнө таандык. Кайчылаш көбөйтөбүз. Демек, Аны көбөйтүп атамбы азыр? Анда А вариантын жазам. 3-ті 3-кө көбөйтөм, 9. 3-ті 2-ге көбөйтөм, 6. Демек, кайсы? А варианты чоң. Ушул вариант чоң болуп чыкты. Же болбосо, мындай эреже бар. Эгер үстүлөрү окшош болуп калса, бөлчөктөрдүн, жөнөкөй өлчөктүн үстүлөрү окшош болуп калса, анда асты кичинекей болсо, анда ал чоң. Түшүнүңөрбү? Эреже жаттап калгыла. Үстүлөр окшош болсо, астылар кайсынысы кичинекей болсо, ошол чоң. Ошол эле эсептин тескериси. Азыр кийинки эсепти карасыңар. Демек, кайсы чоң? Жана үстүңкү бөлчөктөр, үстү жагында турган сандар окшош болчу, эми астында турган сандар окшош болуп калды. Демек, астында окшош сан турса, бөлчөктүн үстүңкү сандары кайсысы чоң болсо, ошол чоң. Ушинтип эле билип койсок болот. Же болбосо өзүңөр ишенбей, такыр ишенбейсиңер, жанагы эреженин таянып чыгарсаңар болот. Үстүн астына, үстүн астына көбөйтөбүз. Демек, 2-ни 3-кө көбөйтсөк 6 чыгат бул варианты, 1-ди 3-кө көбөйтсөк 3 чыгат. Демек, А жооп. Демек, астылары окшош болуп, үстүлөрүн салыштырсак, кайсынысы чоң болуп калса үстүлөрүнөн, анда ошол вариант чоң. 2 чоң болуп, 1ден. Демек, 2 чоң. Бирок астылары милдеттүү түрдө барабар болуш керек. Демек, мен түшүндүрүп бергендей эле. Чоң санды кичинекей санга бөлгөндө, 1ден чоң сан чыгат. 1ден чоң сан чыгат, кандайдыр бир чоң сан. 2 же 3 андан кетерет да, ушинтипчи.
Ал эми кичинекей санды чоң санга бөлгөндө 1ден кичинекей сан чыгат тескерисинче. 0 бүтүн мынча деп чыгат да. Бул жакта жогору 0дөн жогору, 1ден жогору келет. Же болбосо мынтип башыңар айланып калбаш үчүн да баягы эле өзүбүздүн сүйүктүү эрежебиз менен салыштырабыз. Демек 31-31 көбөйтөбүз. Эми көбөйтөбүз дегендечи, санды көбөйтүп отурбагыла. Силерге максатыңар бул жакта жөн эле салыштыруу. А чоңбу же Б чоңбу депчи. Азыр силер 31-31 көбөйтүп, 13-13 көбөйтүп, аны салыштырсаңар, убакытты өлтүрөсүңөр. Андан көрө мындай эле. 31-31 көбөйтсөң чоң сан чыгат. 13-13 көбөйтсөң кичине андан кичирээк сан чыгат. Анда аз чоң турбайбы эле, ушинтип койсоң болду. Жакка вариантка аны белгилеп туруп кийинки эсепке өтүп кетерсиңер. Убакыт эң маанилүү нерсе. А вариантында 3дөн 1 кошулган x, Б вариантында 2ден 1 кошулган x деп турат. Демек кайсы чоң? Силер азыр x-ка натуралдык санды берип көрсөңөр болот. Мисалы үчүн, натуралдык сан 1ден баштап плюс чекске чейин каалагандай сан турабы? Кааласаңар 10ду бергиле, кааласаңар 5ди бергиле. Бул жак, мисалы үчүн мен 5 деп берейин. 5, 5. Эки жакка тең 5 деп, ушул x-тин ордуна. X-тин ордуна 5 деп дейин. Мындай, 5. Эми силер деген бул 5ти азыр эске албай тургула, муну карабай тургула. Муну караштын эле кажети жок, силерге могулардын баарын башыңарды айлантып берип койгон. Силер деген ушул эле эки бөлчөктү салыштырасыңар. Мисалы үчүн, бунун мааниси кандай болуп атат? Мисалы үчүн 9 кошулган 1 чоңбу же 10 кошулган 1 чоңбу деп атат да. Силер деген ушу 1ди карабай туруп деле кайсы чоң экенин билип койсоңор болот да, туурабы? Мындай кылыпчы. Ушундай эле болуп атат бул жакта. Калп эле башыңарды айлантып берип койгон. Ортодо көп эсептер башта айлантат, бирок мындай эсептегенсең жөнөкөй. Демек азыр 3дөн 1 менен 2ден 1ди жөн эле салыштырып коебуз. Демек үстү жактары окшош экен. Асты жактары кайсынысы чоң болсо, ал кичинекей. Же болбосо асты жактарынын кичинекей жагы чоң болот. Демек ушул вариант чоң. Же болбосо башыңар айланып калбаш үчүн А вариантын чыгарып алабыз. 1ди 2ге көбөйтөбүз. 2 чыгат. 1ди 3кө көбөйтөбүз. 3 чыгат. Анда жооп Б. Болду ушундай эле. Же болбосо кийинки эсепти коштуңор деле айырмасы жок. Баары Б бойдон калат. Мына 5ти кошуп койдук. Бул жакка 5ти кошуп койдук. Бул жактан 8 чыгат, бул жактан 7 чыгат. Айырмасы жок. Кийинки эсепке өттүк. Демек А вариантында 2,6-дан 5, Б вариантында 1,3-тен 2-нин квадраты деп турат. Бул эки санды биз азыр кайчылаш көбөйтүп салыштыра албайбыз. Себеби бул жакта буруш бөлчөк же дурус бөлчөк болуп турган жок. Аны биз деген кандайдыр буруш бөлчөк айландырышыбыз керек. Мен буруш бөлчөк айландырыш үчүн мен мурунку сабакта түшүндүрүп бергем. Ким ал сабакты көрө элек болсо, астына ссылка боюнча кирип көрсөңөр болот. Демек 6-ны 2ге көбөйтөбүз, анан 5ке кошуп коебуз. Бирок 6 астында бар. 12, анан 17 болот үстү. Эми бул жакта деле 3-тү 1ге көбөйтөбүз. Демек могу кашан биринчи ичинчиде болобуз. Анан кийин квадратка көтөрөбүз. 3-тү 1ге көбөйтөбүз, анан аны кайра 2ге кошуп коебуз. Демек 3 астында эле жазылат. 3-тү 1ге көбөйтсөк 3, ага 2-ни кошсок 5 болот. Аны кайра квадратка көтөрөбүз. Квадрат деген кандай дедим эле? Ушул санды өзүнө 2 жолу көбөйтөбүз деген. Бирок биз кыскача жолун иштегенбиз мурунку сабакта. Анда квадрат деген ушул. Бул 5ке да таандык, 3кө да таандык болчу. Демек 5-тин квадраты деп да жаза алсак болот, 3-тин квадраты деп. Ушул эле санды башкача жазалы. Демек 25 бөлүнгөн 9. 5-тин квадраты деген 5 көбөйтүлгөн 5. 3-тин квадраты 3 көбөйтүлгөн 3 9. Эми ушул эле сан менен азыр экөөнү салыштыра алайын. 25 9. Эми бул жакта экөө тең үстүнкү бөлчөгү чоң болуп атат да. Бул жакта карасаң 17ден 6 чоң болду, 25ден 9 чоң болду. Салыштыра албай атабыз. Бирок кайчылаш көбөйтүп салыштырып көрсөк болот. Демек 17-ни көбөйтөм 9га, 25-ти көбөйтөм 6га. 6га көбөйтөм. Демек азыр мен билбейм, 25-ти 6га көбөйтсөм чоң болуп кетеби же 9-ту 17-ге көбөйтсөм чоң болуп кетеби. 9 деген бул кайсы сан эле? 3 көбөйтүлгөн 3, 6 деген 3 көбөйтүлгөн 2. Демек көбөйтүп турган учурда ушул эки колонканын окшош сандарын кыскартып салсак болот. Демек бул жактан 50 чыгат, бул жактан 51 чыгат. Демек
А варианты чоң. Кийинки эсепке көңүл буругула. Бул эсепти кандай алып чыгарабыз? Минусун унутпай турдум, минус. Демек эстеп калгыла. Бөлчөктөгү минустар, жөнөкөй бөлчөктөгү минустар дайыма үстүнө каратып койсок, эч нерсе өзгөрбөйт. Демек, -9, -8. Эми карагыла. Кайчылашты өтүп салабыз. Өзүбүздүн жакшы көргөн эрежеси менен. 8-8ге өтсөк 64, 8ге өткөндө 8 64, бирок мунун астында минус турат. Демек, бул эрежелерде мурунку сабакта өткөн. Минуска плюсту көбөйтсөк, минус сан чыгат. Демек, -64 чыгат. Б вариантында 9-ту 9га көбөйтөбүз. Бирок 9дун алдында минус бар болчу. Демек, -81 чыгат. Демек, -64 чоңбу же -81 чоңбу? -64 чоң. Мында мурунку сабакта түшүндүрүп берген. Демек, A'сы чоң. Эми кийинки эсептерге өтөлөлү. Демек, шарт x 0-дөн кичинекей экен. Демек, кайсы сандар булат? Терс сандар. Терс сандарды каалаганыңа бересиң. Мисалы үчүн мен -1 да алайын. X-тин ордуна -1 да коем. X деген азыр x барабар -1 да алдым, мен өзүм тандадым. Силер башка сан тандап көргүлө. -1. Эгерде ортодо белги жок болсо кандай эле? Көбөйтүү дегенди билдирет. Эгерде эки санын ортосунда белги жок болуп калса, көбөйтүү. Демек 2 көбөйтүлгөн -1, 3 көбөйтүлгөн -1. Демек, -3 чыгат бул жактан, 6, бул жактан -2 чыгат, бөлүнгөн 6. Демек, кайчылаш көбөйтөбүз? 3-тү 6-га көбөйтөм, А варианты чыгат мында азыр. -18 чыгат. Себеби -3кө 6-ны көбөйтсөм, -18 чыгат. Ал эми 6-ны -2ге көбөйтсөм, -12 чыгат. Мен буга чейинки видеодо көрсөтүп бердим. Демек, кайсы вариант чоң? -18 чоңбу же -12 чоңбу? -12 0-гө жакыныраак, ошондуктан Б варианты чоң. Бул эсепке көңүл бурсак, демек А варианты 30-дун 6-дан 5 дейт, Б вариантына 20 дейт. Демек, ушундай сан көрсөк, ортодо ушундай келип калса, канчанын канчасы баланча санын баланчасы десе, экөөнү көбөйтүп салабыз. Демек, 30-ту көбөйтөм 6-дан 5-ке. Ал эми көбөйтүп болгондо, ушул сан үстүнө эле көбөйтүлүп кетет. Демек, 30-ту үстүнө көбөйтүп салам. Бул жак 20 болчу. Демек, бул эсепте ушундай бөлчөк болуп калса, ал бөлчөктө кошуу жана кемитүү жок болсо, ушундай бөлчөктө биз деген мынтип чыгарып салсак болот. Демек, 30 деген кайсы сан эле? 6 көбөйтүлгөн 5 туурабы? Демек, мына ушул жактан аябай көңүл буругула. Аралыктары жаман көбөйтүү болуш керек. Эгерде кошуу болуп калса, анда биз ишибизди аткара алабыз. Демек, көбөйтүү болуп турат. Анда биз окшош сандарды кыскартып салсак болот. Эмне калып калды жалгыз? 5 көбөйтүлгөн 5 калды. 5 көбөйтүлгөн 5. Ал эми 5 көбөйтүлгөн 5 кайсы? 25. Демек, 25 чоңбу же 20 чоңбу? Албетте, 25 чоң да. Анда жооп А. Мына ушундай оңой эсеп. Кийинки эсепке көңүл буралы. Демек, бул эсепте кантип салыштырабыз? Биздин сүйүктүү эле баягы карама каршы көбөйтүү эрежеси менен. Демек, 13-тү 4кө көбөйтөм. 13-тү 4кө көбөйтөм дегенде, муну мен азыр эсептебейм. 13-тү 4кө көбөйтүп чыкпайм. Жөн ушинтип жазып коем. 13 көбөйтүү 4 деп. 3-тү 12ге көбөйтөм. Эми билбей турам, мисалы үчүн 13-тү 4кө көбөйтсөм чоңбу же 12-ни 3кө көбөйтсөм чоңбу? Силер калькуляторду колдонбойсуңар экзаменде, тестте. Демек, муну кантип чыгарабыз? Же мамча түрүнө чыгарып отурабы, убакытты өлтүрүп? Жок, кандай кылбайбыз? 12 деген кайсы сан? 12 деген 6 көбөйтүлгөн 2. 6-ны 2 көбөйтсөк 12 турат. 12 чыгат турабы? А 4 дегенчи? 2 көбөйтүлгөн 2.
Демек ортолору көбөйтүп турат, окшош. Анда окшош сандарды кыскартсак болот. 3-2 бөлсөк, 3-6 бөлсөк канча? 18. 13-2 бөлсөк 26. Демек А варианты чоң экен. Мына ушинтип оңой жолдорун издеп амалдарды чыгарсак болот экен. Эми кийинки эсепке көңүл буралы. Төрттөн 1 саат дейт. Бул эсепти антип чыгарабыз. Паузага чыгарып көрсөңөр болот өзүңөр, анан менен салыштырсаңар да болот. Демек 15 мүнөт 15 мүнөт боюнча да калсын. Демек саатты минуттага айландырабыз эң биринчи. 1 саатта 60 мүнөт алып турабы. 4төн 1 көбөйтүлгөн, бул жакта белгиси жок болсо көбөйтүп болчу. 60 мүнөт. Демек бул жакта да минут, бул жакта да минут. Окшош болуп калды. Эми көбөйтөбүз. Көбөйтөгөндө каяка көбөйтүлүп кетет дедим эле? Үстүнө. Демек, бөлчөктү үстүнө көбөйтүп алсак болот. Демек, мүнөттөр менен мүнөттөрдү кыскартып салсак болот. Жөн эле сандар калды. 60-ты 1ге көбөйтсөм 60 эле сан чыгат. Эми 15 мүнөт чоңбу же 60 бөлүнгөн 4 чоңбу дейт. 60 деген кайсы? 30 көбөйтүлгөн 2. 4 деген 2 көбөйтүлгөн 2. Демек көбөйтүп алып турат. Үстү жактары эч кандай кошуу кемитүү жок. Анда кыскартылган окшош сандар. Демек 30 бөлүнгөн 2 калды. 30 2 бөлсөм канча? 15. Бул жакта 15, бул жакта 15. Демек экөө барабар экен. В жол. Мына ушундай жөнөкөй өлчөктөрдү салыштырууну үйрөткөнгө аракет кылдым бул сабакта. Силер үйрөнгөнгө аракет кылдыңар. Баарыбыздын аракетибиз текке кетпестир деп ишенем. Силер менен элдин сыймыгы болду. Каналга жазылып, лайк басып, досторуңар менен бөлүшкөнгө унутпайсыңар деп мен дагы эле ишенем. Силер менин ишенимди аткарасыңар деп дагы да ишенем. Силер менен элдин сыймыгы болду. Ката кетирген болсом ушул видеодо мен монтажда кеспем каталарды. Себеби кайра тартканга убакыт короткун келген жок. Силер ошол катаны комментарийде белгилеп, сиз ушул жерден ката кетирдиңиз деп жазып койгула. Мен ал катаны көрүп өзүм силерге баа берем да, мен катаны тапканым үчүн. Силер менен элдин сыймыгы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош.